Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мына биз бүгүн ушул ак таш, кара таштын жанында турабыз. Башкача айтканда, кара ниеттер жана ак ниеттерди чагылдыргандын жанында турабыз. Бул эстелик ошол кара ниеттер менен ак ниеттердин согушун чагылдырган эстелик болгон. Эл ынтымагы кыймылы ушул шайлоолорго карата алданба, ойлон, сатылба деген акциясын өткөзүп келет. Ал эми мына ушул акциянын негизинде биз бүгүн 7 апрель баатырларына Куран окутуу вазифасын өткөзүп атабыз. Моуреки турган ак таш, кара таш эстелиги бул камкор бийликтин, ошондой эле кара бийликтин белгиси жана ошондой эле кара бийликтен эстелик калган. Мынакей ак таш бул эл дайыма эл ак болот. Эл дайыма каралар менен, кара бийлик менен күрөшүп, монтип түртүп келет. Бул бүгүнкү күнгө чейин дагы кара бийлик менен күрөшүп эл келатат. Мен бүгүн айтар элем. Бала кезинде апам каза болгон. Жигит кезинде атам каза болгон. Ал эми мындан 2 жыл мурун Дастан аттуу балам каза болгон. Мен бүгүн атай энемдин же болбосо баламдын каза болгонун айтпайм. Мен элдин каза болгонун, элдин кырылганын айтам. Себеп дегенде биз баарыбыз эл жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Кандай убакта болбойлу эл жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Кимдир бирөө элди душман тутса, ал демек элдин душманы. Ошондуктан эл дайыма ак ниет, эл дайыма ушинтип күрөшүп келе берет. Ассаламу алейкум, Кыргыз элим жана Кыргыз Республиканын президенти Жапар мырза. Мен 7 апрель 2010 жылдагы апрель революциянын катышуусу жана ошол революциянын баатыры катары президент мырзага кайрылууну чечтим. Мен кайрылуунун себеби 11 жыл мурун үй бүлөлүк башкарууга каршы кыргыз эли тынчтык митингге ала тоо аянтына чыккан. Ошол митингге чыккан элди кууп атып, революция кылганга түртүшкөн. Ошол каргашалуу революция күнү кыргыздын жалындап күйүп турган жана башка бир да гүлү ачыла элек жаш балдар окко учуп шейит болуп кетишкен. Ал аз келгенсип 400-500 бала оор аргандай жаракат алып, ооруга туруштук бере албай, ушул күнгө чейин бул дүйнө менен коштошуп келе атышат. Садыр мырза, өзүңүз айткан сөзүңүз бар. Арбак ыраазы болмоюнча эл ыраазы болбойт деп. Эгерде сиз апрель революциясынын тарыхын чийип коем деген оюңуз болсо, анда өтө жаңыласыз. Сизди окко учкан, шейит болуп кеткен кыргыздын балдарынын арбагы сизди жөн койбойт. Ушуну эске алып коюңуз, Садыр мырза. Элин жерин жеген бийликти кубалайбыз деп ушул аянтта 87 адам, 1000ге жакын жарадар болгон. Эми ошол тарыхты ошо качан болбосун улам келген жаңы бийлик 3 революцияны тең жокко чыгарышты. Биринчи революцияны америкалыктардын спецслужбасына ыйгарып коюшту. Алар ошолор болбосо эл көтөрүлмөк эмес. Экинчисин орустарга шылтап коюшту. Орустар болбосо экинчи революция болмок эмес. Үчүнчүсүн дагы кайдагы бир күчтөргө таңуулап атышат. Бул ошол элдин эмгегин уурдоого, элди кыргыз эли жөн эле жаткан эл, булар акчага гана чыгат. Акча болбосо булар жата берет деген темага алып келип, ушу элди басмырлашып, элди тебелеп тесегенге аракет кылып атышат да. Мына азыр ушул окуя болуп атат.
азыр ушул жер ушул убакта да ошондой 13 жылкы революцияны жокко чыгаруу аракети абдан күч алып аткан убагы мен таң калам. Азыркы бийлик көмүр жок отурат, свети жок отурушат. Кымбатчылык, мындай кымбатчылык кыргыз элинин башына мындай кымбатчылык боло элек болчу. Ошого карабай бул бийлик кайсы жол менен кантип Акаев менен Бакиевди алып келип легализация кылабыз, кантип ушуларды алып келип кайра ордуна коебуз деген тема менен отурушат да. Элде ойлошкон жери жок. Жетисинде Кыргызды чет элден келип аткан жок, өз элине ок аткан, Кудайга да жаккан жок. Аткандар качып кетишкен, аларга салган капкан жок. В этом памятнике осталась история. Было изгнано зло. Как показалось нам всем, что непонятно за что ушли наши соотечественники. На самом деле они шли за свободу Кыргызстана, за будущее поколение, за светлый, процветающий Кыргызстан, за будущее поколение. И сегодня их всех можно назвать героями, по которым мы скорбим и помним. Низкий поклон этим героям, которых сегодня нет в живых, которые, быть может, еще много пользы принесли бы для нашей страны. Мен 7 апрель батыр болом, ушул жерден жараталып. Урматтуу кыргыз элим. Мына ошол убакта батырлар каза болгон. Ушу батырларды бүгүн биз тазим кылып, алдыда да бизде батырлар бар. Ушу батырлар биз ойлойбуз келечекке келип бизди жакшы жолго чыгарат деп ойлойм. Мына биз ушул тарых музейи боюнча өзүбүздүн кайрылуубузду жасап айтып кетти элек кыскача. Кыргызда сөз бар го, кыргыздар каза болгон балдардын арбактары даңкталмайынча тирүүлөрдүн иши акталбайт дегендей. Ансыкандай бүгүнкү Кураныбыз кабыл болсун. Эл ынтымагынын жигиттерине Алла разы болсун. 10 апрелде болгон окуяга мындайча айтканда ат душы катышкан да. Ушул жерде жүрүп ушул мына ак кара деген символика бул Кыргызстанга эле эмес, бул азыркы учурда бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамзатка тиешелүү белги болуп калды. Ошону ушул жерде кыргыз балдар, кыргыз жигиттер ушу караны кара деп таанып, акты ак деп кабыл алып, ушул актыкка элдердин мындай элдер үчүн күрөшүп чыккандыгын биз баардыгыбыз билебиз. Ошондуктан мына бүгүнкү келип ошолорду шейит кеткендерге Куран окутуп, ошолордун арбактарына ыраазычылык билдирип аткандыгына мен ичимден абдан чоң рахмат айткым келет. Бул жөнүндө эл эле эмес, азыркы биздин элдин атынан чыгып аткан бийлик өкүлдөрү билиш керек. Эң жөнөкөй, эң калыстыкты күткөн, ошону издеген жаш балдар келип ушул жерде каза болгонун биз өз көзүбүз менен көргөнбүз. Мынакей туугандар, ошол 2010 жылдан бери 11 жыл өтүптүр. Бул бала мынакей 11 жашка чыкты. Ушул бала боюнда кезинде бул эжекебизге ок тийген. Анда өзүнүн сөзүн угалы. Саламатсыздарбы? Менин атым Зарема болот. Тынчтык митингде эле ойлогонбуз да, анын арты кан революция болуп кетти, коңторулуш болду. Ошо коңторулуш менен бизден резолюция күткөнбүз, алмашууларды оңолууну, өсүүнү күткөнбүз. Бирок тилекке каршы ошондой болбой калды. Азыркылар деле бийликтер баягылар эле болуп атат. Эми биздин эл ынтымагына ыраазычылык билдиребиз. Ушул 7 апрелде шейит кеткен балдарыбызга Куран окутуп, эскерип ушинтип турган. Анткени деген элде эскерүү деген болот, тарых деген болот. Азыркы бийликтин тарых музейинде 7 апрелде стендтерин алып, ушинтип аткан туура эмес көрөм. Анткени антип алып койгондо эле баары унутуп калбайт деп ойлойм да, үмүт кылам. Ошо 7 апрелдин катышуучулардын биримине мен айта турган сөзүм кандай болду? Оп, эстеликти тургузганда аягына чейин бул композиция аягына чейин чыга элек болчу да, себеп дегенде кара ташка кимдин күнөөсү үчүн ким күнөөлүү деп туруп ошол жерге чегилиш керек болчу да. Эми ошо кара таштагы бул бийик болуп атат. Мен ойлойм, ошо Кудай буйрса, ол жерге тиги мемеге чейин келип туруп бизге ушул акыбалга жеткиргендердин баарын аттары, фамилиялары менен ушундай титизилет. Ошонун үстүнөн элдер басып, ошолордун үстүнөн аны ояка гүлдөрдү салат деп ойлойм да. Себеп дегенде булардын баары ушул Кыргызстанды ушул акыбалга алып келгендер ошолор.
эң ушу тиги ак үйдөн баштап баягы Акаев айткан ушу коррупция жетинчи этажга жеткен деген. Анан ушу ылдыйкы айыл өкмөттөргө чейин. Ушул аянт мен ойлойм кара тизме менен тургандардын арасына толук калат депчи. Себеп дегенде ушул акыбалга алып келгендер ошо биздин мурдагы чоңдор. Эми азыркыларга мен эмне деп калап айтар элем. Ошолордун кепин кийип калбагыла дегенде бир эле сөз да. Шейит кеткен жигиттер келечеги үскең болсун. Жигиттер силерге кайрылат элек. Чындык менен акыйкаттыкты так бөлүп калыс карагыла. Аксакалдар калыс карасын. Жигиттер мынакей ак менен караңыз, силердин келечегиңер эмне кылышыңарда бүттү колуңарда. Кыргыз элим, силердин өз колуңарда тагдырыңар жигиттер. Келечек ким үчүн экениңерди көрсөтүп тур айт. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.